Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолун ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги менен биргеликте жаш окумуштуулардын кеңешмеси болуп өттү. Министрлик тарабынан жаш окумуштууларды ушу илимге аттанып жаткан жаштардын башын бириктирип кеңешме өтүп жатат. Кеңешменин негизги максаты илим жаатында жүргөн жаштардын көйгөйлөрүн ачык алып чыгып, мына бүгүн көрүп атасыздар, өзү жогорку жетекчиликтен дагы өкүлдөр келип отурат. Жаштардын көйгөйлөрүн, кандай тоскоолдуктар бар, кандай кыйынчылыктар бар, ошолордун баардыгын бир ачык талкуулап, ушу бир аянтчанын ичинде бийликке жеткизип, өзүбүздүн сунуштарыбызды, көз караштарыбызды айтып, ушу илимге болгон жаштардын кызыгуусун арттыруу, ушу илимий изилдөөлөрдүн сапатын жакшыртуу, ушу жаштар изилдеп аныктап жаткан көйгөйлөрдү ушу мамлекеттик саясатка, мамлекеттик чечим кабыл алуу процесстерине аралаштыруу деген жакшы ойлордо топтолуп отурабыз. Мен ойлойм бүгүнкү иш чаранын жыйынтыгы менен ушу илим жаатында, өзгөчө илим жаатында жүргөн жаштардын өнүгүүсү үчүн жакшы механизмдер, жаңы сунуштар иштелип чыгат го деп. Кеңешменин максаты жаш окумуштуулардын илимий инновациялык потенциалын өнүктүрүү, жаштарды илимий ишмердүүлүккө кеңири тартуу жана кызыктыруу, жаштар саясатын жүргүзүүдөгү илимдин ролун аныктоо, жаш изилдөөчүлөрдүн илимий изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын жаштар саясаты багытында колдонуу, алардын илимий изилдөөлөрүн стимулдаштыруу. Жусуп Абдурахманов ошонун бир сөзү табылды, мен көп айтып жүрөм, ошол сөзүн ар кайсыбирге илип коелучу. 20-жылы жазыптыр. Сталинге жазылган катында табылды, жакында табылды. Менин элимдин аты тарыхта дүйнө элдеринин катарында чоң тамгалар менен жазылып калууга татыктуу эл деген сөзү. Бул сөзү анын жана күндөлүгүндө жок. Муну биз жаңы архивден таап алдык. Дагы айталайм. Менин элимдин аты дүйнө элдеринин катарында чоң тамгалар менен жазылып калууга татыктуу эл. Мына ушундай ураанды чакырганын өзүнүн элинин келечегине ишенгендик. Миллионго жетелек ошол заманда кыргыз элинин кудуретине ишенгендик. Мындай сөздү мүмкүн байыркы бир замандарда ошо Манаска окшоо Манастыр айтса керек, 20-жылымда ошо Жусуп Абдурахманов айткан. Тилекке каршы ал элинин өз элинин атынын тарыхта чоң тамгалар менен жазылып калышын көрбөй калды. Бирок андан кийинки муун ошол мүдөнү, ошол керезди жоопкерчилик менен аткарды деп эсептеймин. Илимдин өнүгүүсүндөгү жаш окумуштуулардын орду жана ишмердүүлүгү аттуу бул тегерек столдо жаш окумуштуулар ар кыл багыттагы баяндамаларын айтып, ар бир тема талкууланды. Андан башка кайсы мекемелер илим жаатын иштеп аткандыгын мен дагы бүгүнкү катышууларга өзүнчө маалымат бердим. Бул жогорку окуу жайлары, бул Илимдер академиясы, бул деген тармактык институттар, бул деген жогорку аттестациялык комиссия депчи. Бул бир жагы, экинчи жагы ушул бүгүнкү күндөгү мына быйыл бизде Кыргызстанда чоң ири илимий жалпы эл аралык чоң иштер болот. Ошонун эл аралык иштердин дагы ичинде бизде жанагы илимий иш-чараларыбыз бар. Илимий тажрыйбалык бул иш-чара жаш окумуштуулардын өнүгүүсүнө зор таасирин тийгизет.